Салам достор, каналыбызга кош келиңиздер. Бүгүн сиздер менен мондай бантик токуйбуз. Аябай кооз, жөнөкөй токулат. Анда баштадык. Бантик токуш үчүн бизге торине жана жип керектелет. Биринчиден амигуруми шекекчисин токуп алабыз. Анын үчүн 10 сантиметрдей жип калтырып, 3 бармагыбызга ороп, астыңкы жиптин астынан артыңкы жипти тартып, узун жипке илип чыгарып алабыз. Мондай шекекче пайда болду. Бул шекекченин кыска жерине тартып турсаңыздар, шекекче кичинелип турат. Андан соң 5 абалуу илмек токуйбуз. 1 жөн эле илип алабыз. 2 3 4 5. Андан соң торинеге бул узун жиптен 3 илмек илебиз. 1 2 3. Ошондо торинеде 4 илмек пайда болду. Эми шекекчеге кайтып илип чыгарып, ар бирин илип чыгарабыз. 1 2 3 4. Ошондо узун моундай илмек пайда болду. Ушундай илмектен 6-ны токуйбуз. Торинеге 3 илмек илебиз. 1 2 3. Шекекчеге кайтабыз, илип чыгарабыз. Ар бир илмекти илип чыгарабыз. 1 2 3 4. Дагы 1 2 3. Шекекчеге кайтып чыгарабыз. 1 2 3 4. 3 узун илмек пайда болду. Дагы 3-ünü токуйбуз. Алты узун илмек токудук. Эми 4 абалуу илмек токуйбуз. 1 2 3 4. 4 абалуу илмекти токуп, шекекчеге кайтып, жөн эле илип чыгарып алабыз. Кыска жипти тартабыз. Ошондо достор, биздин бантигибиздин бир тарабы токулду. Экинчи тарабын бул жерден кандай баштасак, ошентип токуйбуз. 5 абалуу илмек. 1 2 3 4 5. 3 жолу илебиз. 2 3. Шекекчеге кайтабыз. 1 2 3 4. 3 жолу илебиз. Шекекчеге кайтып, ар бирин чыгарып алабыз. 6 жолу 1 2 3. 6 узун илмек токуйбуз. 1 2 3 4. 1 2 3. 1 2 3 4. 1 2 3. 1 2 3 4. 1 2 3 en sonu. 1 2 3 4.
Бул тарабына дагы 6 узун илмек токудук. Эми 4 абалуу илмек. 1, 2, 3, 4. Шакекчеге келебиз. Жөн эле илип чыгарып алабыз. Бул илмекти көп тартып туруп, узун жып кылып тартып туруп кесип алабыз. Бантиктин узун жана кыска жиби пайда болду. Кыска жибинен тартып, узун жибинен да тартып. Бул оң жагы болду бантиктин, бул тетири жагы. Эми бул узун жипти алып, ортосунан ороп чыгабыз, тегиз кылып. Жетиштүү деп ойлойм. Эми кыска жибибиз бул жакта калды. Узун жипти торинени алып, ылдыйынан киргизип, узун жипти бул тарапка чыгарып алабыз. Артын сөзсүз байлап, катуу тартпаңыздар. Бул жиптерди калтырып көйнөктөргө тигип койсоңуздар болот бантикти. Мен кесип коем. Мына достор, биздин бантигибиз даяр болду. Аябай кооз. Фантазияңыздарга карап кийимдерге жасала кааласаңыздар болот. Аябай жөнөкөй, токуп сосуп көрүңүздөр. Каналыбызга катталып, лайк басып, коңгуроо коюуну унутпаңыздар. Көрүшкөнчө.